Лукашенко Курманбек Бакиевке резиденциянын жанынан жер тилке берди. Беларусь президенти Александр Лукашенко Заславл-2 резиденциясынын жанынан Кыргызстандын мурдагы мамлекет башчысы Курманбек Бакиевке жалпы аянты 70 сотук болгон 2 жер тилкесин бөлүп берди. Бул тууралуу Тутбу сайты өлкөнүн кыймылсыз мүлктөрдү каттоо боюнча бирдиктүү рейстерине шилтеме кылып жазды. Жер тилкелери Лукашенконун 2019 жылдын декабрындагы чечими менен өмүрүнүн аягына чейин кызматтык колдонуу үчүн берилген. 45 сотук 17 мартта көмөк чарба жүргүзүүгө, 25 сотук турак жай курууга деп бөлүнгөн. Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005 жылдан 2010 жылга чейин башкарган. Ал бийликке Жоогазын революциясынан кийин келип, 2010 жылдын 7 апрелинде 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Кыргызстанда Бакиев менен анын жакындары бир нече кылмыш иши боюнча айыпталып, сыртынан соттолушкан. Өзүлөрү айыптоолорду четке кагып келишет. Чукул кабар. Бүгүн республикалык штабтын жыйынында Бишкекке өзгөчө абал киргизүү маселеси каралат. Бүгүн 25 июнда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев онлайн маалымат жыйын берип жатканда, ага кайрадан өзгөчө абал киргизилиши мүмкүнбү деген суроо берилди. Каратаев билдиргендей, өзгөчө абалды киргизүү маселеси республикалык штабтын жыйынында каралат. Бишкек шаарында өтө оор абалда, ошондуктан абалды бардык факторлорду карап, анан чечим кабыл алынат, деди ал. Бабанов коёндой жалтаңдап жүрүүдөн намыстанып баш көтөрүүгө белсендиби? Болот шердин көз өткөндөн кийин ага карата замандаштары жогорку деңгээлде баа беришип, баатыр, эри жүрөк катары сыпатташты. Чындыгында эле маркум агабыз оппозицияда жүргөндө эрдиктерди жасап, Каркыранын казактарга кетишине каршы чыгып, 2008 жылы түптө Бакиевтердин оондору менен мушташып, айбатын көрсөткөн. 2010 жылы 6 апрелде таласты көтөрүп, таамай баатыр экенин далилдеп, революциянын баштоочусу катары тарыхта калды. Дал ушунун баарын сыдыргыдан өткөрүп, бушайман жеген Өмүрбек Бабанов үйүндө коркуп жатканына намыстаныптыр. Келечек муун астында жүзү жарык болуш үчүн тайманбастык эрдиктер керек да. Ушул жааттан Бабанов аксап, карабашын калкалап, коёндой жалтаңдап жүргөнүнө өзү да ызаланып, жакында чечкиндүү кадам таштай турганын эшиттик. Август айында баш көтөрөбү? Ак үйдүн алдында интернетте чектөөгө каршы акция өттү. Жогорку кеңештин имаратынын алдында ушул тапта сөз эркиндеген жана интернетти чектөөгө каршы митинг өттү. Бул иш-чараны уюштуруу демилгеси акыркы күндөрү социалдык тармактарда көтөрүлүп, жарандык активисттер, укук коргоочулар жана катардагы жарандар бүгүн чогулууну чечишкен. Алар эгер парламентте талкууланып жаткан мыйзам кабыл алынса, интернетте өз пикирин ачык айтып чыккан адам экстремист деп таанылып, ага чара көрүлүшү ыктымал экенин белгилешти. Пикетте мен фейк эмесмин, сөз эркиндиги үчүн бул мыйзам эмес, бул плагиат. Элге каршы депутаттар кетсен, бийликти узурпацияга жол бербейбиз. Эгер Гүлшат Асылбаеванын мыйзамы кабыл алынса, биз экинчи Түндүк Кореяга айланабыз деген сөздөрдү айтып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков азыркынын манасы. Мындай пикирин депутат Рысалиев парламенттин трибунасынан сүйлөп жатып айтты. Ал Таластагы Манас Ордо комплекси 1995 жылы курулса да, мамлекет тарабынан эч кандай көңүл бурулбай жатканына токтолуп, мындай деди. Сооронбай Шарипович, бүгүн сиз Кыргызстанда Манас атанын ордуна Манассыз. Манас атабыз найзасына таянган боюнча жөө турат. Ак куласы жок. Каныкей апабыз, Бакай атабыз, Кошой атабыз жөө турат. Алмамбет баатырыбыз жөө турат. Эгер Манас казак же башка улуттан болуп калса, ушундай мамиле жасалмак беле? Жок, мындай мамиле жасалбайт болчу. Биздин элде жерди түптөгөн Манас атабызга болгон мамилебиз салкын болуп жаткандай сезилет. Депутат бул сөздөрдү президенттин өзүнө айткысы келгенин белгилеп, бирок ага 2 айдан бери кирүүгө мүмкүн болбогонун кошумчалады. Сооронбай Шарипович, сиз тегерегиңиздеги 2-3 кишинин көзү менен көрүп, ошолордун акылы менен туюп иштеп калсаңыз, анда жаңылышасыз. Мен сиздин жакын кишиңиз катары суранат элем. Иш тартибиңизди кичине өзгөртүңүз, деди Рысалиев. Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси Талас областынын Таш Арык айылында жайгашкан. Комплексте көптөгөн объектилер курулган.
Алар администрациялык корпус, Манас таануу борбору, автоунаалар жайы, Манастын 40 чоросун чагылдырган көпүрө же арка. Оң тарабында болсо Манас ата Гүлзар багы, Гүлзар бактын ичинде Манас жананын 40 чоросунун айкели чагылдырылган. Ал эми сол тарапта Манас айылы, 2 кабаттан турган Манас эпосунун музейи, Манастын күмбөзү, Манас Кароол чокусу, элдик дарыгерлер борбору, улуттук ат оюндары ойнолуучу ат майданы жана башка кичи объектилер жайгашкан. Токтобек менен дуэт ырдап жүргөн кызды Аскат Мусабеков илип кетиптир. Ат башым деп айкырып жүргөн Токтобек Асаналиев аттуу ырчы бар. Ушуну менен дуэтке чыгып жүргөн Миргүл Асаналиева жылт эте көрүнгөндөн кийин Аскат Мусабеков жубайлык калыптыр. Миргүл келечекте Токтобек менен эмес, аныгында Аскат экөө шаңшыйт го. Эми баш кошкондордун көшөгөсү көгөрүп, ажырашпай ак жашашса экен. Бактылуу болушсун. Арыба Кейже. Шаардык сот экс-мэр Кулматовду үй камагына чыгарды. Бишкек шаардык соту 24-июндагы отурумунда Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун Альто Групп компаниясынын негиздөөчүсү Кубат Шаршекеевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагынан чыгарды. Калган жазаларын өзгөртүүсүз калтырды. Албек Ибраимовго карата да Ленин райондук сотунун өкүмү өзгөртүүсүз калды. Бул тууралуу айыпталуучулардын жактоочусу Сергей Слесарев азаттыкка маалымдады. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов баштаган мамлекеттик жана жеке ишкерлер Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушундагы коррупция боюнча айыпталып, Ленин райондук соту аларга өкүмдү 23 декабрда чыгарган. Өкүмгө ылайык Кубанычбек Кулматовго 5 миллион сом айып салынып, камактан бошотулган. Акчалай айып Кубатбек Шаршекеевге да чегерилип, ага 180 миң сомдук айып пул салынган. Райондук сот бул кылмыш иши боюнча соттолуп жаткандардын ичинен Албек Ибраимовдон башка 11 соттолуучуну сот залынан бошоткон. Ал эми мурдагы мэр Албек Ибраимов мектеп курулушундагы коррупцияга жана Дастан ишканасындагы каражатты коромжу кылганы, муниципалдык жерди берүүдөгү коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып, 15 жылга кесилген. Райондук соттун өкүмүнө соттолуучулар да, айыптоочу да макул эместигин билдирип, шаардык сотко апелляциялык арыз жазган. Бишкек шаардык соту арыздарды кароого 7 февралда киришкен. Бишкектин мурдагы 2 мэри 2018 жылдын жай айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экенин, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка кабылганын баса белгилеп келатышат. Мына сага Роза Аманова Айгүл Чаловага батир белек кылды. Кыргыз эл артисти Роза Аманова жана Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев эстрада ырчысы Айгүл Чаловага батир белек кылды. Буга чейин Айгүл Чалова карантин мезгилине карабастан, ал жашаган батырдын ээси аны үйдөн чыгарып жатканын айтып, элдин талкуусунда калган. Дастан Жумабеков интернетте чектөөчү мыйзам долбоору бардыгыбыздын укугубузду коргойт. Бүгүн 25 июнда Жогорку Кеңеште маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралууда. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бул мыйзам долбоорун колдоп чыкты. Сөз эркиндигинин абалы бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ачык айкын. Жарандардын өз оюн ачык айтканга эч ким тоскоолдук кылбайт. 21 кылымда жашап жатабыз. Бул мыйзам долбоору керек. Мурда гезиттерге туура эмес маалымат чыкса, жабырлануучу гезитти сотко бергенге укугу болгон. Ар бир адам өзүнүн укугун коргогонго шарт болгон. Бүгүн маалыматтарды интернет булактарынан алып жатышат. Аталган мыйзам долбоору менен адамдардын укугу ушул жерде корголот. Интернет булактарынан фейктер бир адамды кылбаган ишин кылды десе, ал өзүн өзү коргош керек да. Бул мыйзам долбоору бардыгыбыздын укугубузду коргойт. Оппозицияда жүргөн мекендештерибизге керектүү мыйзам, деди Жумабеков. Шашылыш билдирүү, аба ырайы кескин төмөндөп, жамгыр мөндүр каары жаайт. 26 июндан 28 июнга чейин өлкөдө жаан-жап туруксуз аба ырайы күтүлүп, ал сел жүрүү коркунучуна алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык 26 июн күндүз жана 27-28 июндарда өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында мезгил менен жаан-жаап,
тоолуу аймактарга кар жаашы ыктымал. Айрым жерлерге мөндүр да жаай турганы божомолдонду. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге жетиши ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат деп айтылат маалыматта. Дерлик бардык жерлерде абанын температурасы да кескин төмөндөй турганы айтылды. Москвада Шавкат Мирзоевди мекендештери тосуп алып, президенттен унаадан түшүп келип, алар менен учурашканы мактоого арзып жатат. Кече 24-июнда коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка катышуу үчүн Москвага барган. Анын аталган шаардагы Ислам Каримов атындагы гүл бакчага барган учурунда көчөнүн боюнда өзбек жарандары тосуп алган видеосу социалдык тармактарга тарады. Шавкат Мирзоев да бул тосуп алууну көңүл буруусу жок калтырбай, алардын жанына келип кол булгалап учурашкан. Социалдык тармактын колдонуучуларынын көпчүлүгү өзбек президентинин бул кадамын мактоого алышууда. Парадка катышуу үчүн барган президент Сооронбай Жээнбековдун жанындагы адамдардан коронавирус инфекциясы аныкталгандан кийин президент тилекке каршы парадка катыша алган жок.